Bir günü subhanallah Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip ey Muhammed kança jaşabagın, kanday jaşabagın, emne kılıp jaşabagın, akır tüyü bir ölüm senin başına turadi. Ölüm hak. Akır tüyü ölösün deyen söz. Bu şu söz neyizi adamı titretişi gerek da. Eğer çında sen imandı olsan, şu söz dukkanda özüңdүн күнөөлөрү эстеп алыпчы мындай айран болуп кетишибиз керек да. Эмне кыларыбызды билбей жерге батпай кетишибиз мүмкүн да. Бирок биздин жүрөктөр ушунча катуу, анан ушундай бир мерез болуп калганбыз, субханалла. Биз ушундай болуп калдык да, кайдыгер. Биз азыр керек болсо мындай кетип барат бирөө жаныңда өлүп калсачы, субханалла, таң бересиң го. Мынекен бири телефон алып чыгып тартабыз мындачы. Мына бул өлүп атат депчи. Өзүңдү өлөрүңдү билбейсиң, унутуп калганбыз да. Бизде өлүм менен коркутуш болбой калды. Бирок ыймандуулар биз башкача коркушубуз керек деп ойлойм. Биз кандай коркушубуз керек десе, эми мен өлүп калсам, кайсы бетим менен, кайсы амал менен Кудай алдыма барам? Ушу мен кылып аткан амалдарыма жетеби, жетпей калабы? Кабыл болду, кабыл болгон жокпу деп коркунуч менен турушубуз керек да. Эртең менен турсаң, кечке жетемби, кечте жатсаң, таңда турамбы деген коркунуч, субханалла, сиз менен биздичи жүрөгүбүздү өйтүш керек да, мынайынан, субханалла. Башкача өйтүш керек да. Амалдарга турганда адам негизи өлүм жөнүндө эмне үчүн көп эстеш керек, эмне үчүн көп айтылыш керек десе, анткени адамды коркута турган нерсе бар болсо, коркуп турган нерсеси болсочу, ошол коркунучка алып барып, ошол коркунучтан куткара турган амалдар мындай ширин болуп баштайт. Лаззаттуу болуп баштайт. Мындай бир маанилүү болуп баштайт. Качан инсандын жүрөгүнө ошол коркунуч алынып салса, жок болуп кала турган болсо, анда ушул мындай бир коркунучка апара турган амалдардагычы мындай жеңил болуп калат. Адам оңой эле ошону кыла баштайт. Оңой эле зына кылып коет, оңой эле калп айтып коет, мына алдап коет, мына афириштенип коет, оңой эле намаз иштеп коет. Оңой да, мындай бүт нерсе оңой болуп калат. Ошону айтып атканда, эй Мухаммад, кандай жашабады ба? Бар өлөсүң. Бул сөз ушундай бир таамай сөз, мындай бир жүрөктү канжар менен сайып турганан кесип алган сыяктуу да. Чыныгы адам, чыныгы момун үчүн бул абдан коркунучтуу. Ушундай.